жана бири-бирибизди сыйлайбыз. Анда акырын өзүбүз ордубузга отурабыз. Мына өңдөр боюнча бар. Андай болсо, бул жака турган. Бул эмне? Адамдын мээси. Караңдар. Биздин ээрибизге, бизди курчап турган дүйнөдөгү бардык маалыматтар келет. Жакшы кабарлар. Фантастика. Жаңылык. Туура эмес жаңылык. Терс сөздөр. Ушак. Интернеттеги жаңылыктар. Анан жаңылыктар. Караңдар. Бул маалыматтар бардыгы биздин мээбизге өтө терс сигналдар аркылуу келип, мээге келет. Мээ баарын өзүнө кабыл алат. Биздин ошол мээбизди кантип туура сакташыбыз керек? Бул мээ биздин акылыбыз. Акыл башта, кубат сөктө, уят көздө, акылга да аз керек. Биз өзүбүздүн акылыбызды, мээбизди кантип сактап жатабыз? Азыркы заманда ушуга заман өзгөрүп өскөнүгө байланыштуу баары жыл баратат. Түшүндүңөрбү? Эми караңдар. Биздин азыр актуалдуу тема илим техника өнүгүп атат, илим техника өнүккөнүгө байланыштуу интернеттеги өнүгүп, биз ошол менен аралашып баратабыз. Анда биз жакшы нерселерди алып атабыз, жаманды да алып атабыз. Аны кандай таасир бар экен? Андай биз ошо нерв жөнүндө өзүбүздүн мээбизге кандай жаңылыктарды алган жөнүндө түшүнөбүз. Анан интернеттин, телефон, смартфондун оң жана терс жактарын көрөбүз. Эми караңдар. Биз өзүбүз ушул мээбизди өнүккөнүгө кантип каптап жатат экенбиз? Биз кандай карайбыз өзүбүздү? Өзүбүздү кандай сезебиз? Караңдар. Адамдын организмин нерв системасы башкарат. Алар мээ, жүлүн жана перифер нерв системасы. Мээ баш сөөгү менен жабылып турат. Ал бардык организмдерди башкарат. Жүлүн омурткалардын ичинен орун алган. Ал ички органдардын иштешин жөнгө салат. Перифер нерв системасы мээ менен жүлүндөн сырткары жайгашкан. Ал борбордук нерв системасын тулку бойдун органдары менен байланыштырган нервден турат. Нервдер бүткүл организмди орогон ички чип сыяктуу нерселерден түзүлгөн. Мээ дайым иштеп турат, ал токтобойт. Көп түрдүү иштерден мээ чарчабайт. Аны маал-маалы менен эс алдырып туруу керек. Бул жөнүндө Стэнфорд университетинин профессору Клиффорд Иван Масс, Дипай университетинин изилдөөчүсү Оуэн Шафер изилдешип, бир мезгилде бир канча иш аткаруу мээни жана муундарыбызды жабырката турганын айтышкан. Андан кутулуу үчүн убакытты туура бөлүштүрүп, алдына максат коюп, кызыктуу жумуш жасаганга, жуманын пөккөнүн, алаксыткан нерселерден алыс болууну сунушташкан. Жана өздөрү тажрыйба жүргүзүшкөн. Ал тажрыйбалар жакшы натыйжаларды берип келе жатат. Бул үчүн дагы көптөгөн изилдөөлөр менен тажрыйбалар болот деген ишенимдебиз. Биз өзүбүз ошол нерв системабыздын туура иштешине кандай мамиле жасап жатабыз? Азыр замандын талабына ылайык илим менен техника өнүгүп, интернет менен иштөө бүт дүйнө жүзүнө тараган. Дүйнөнүн булуң бурчу менен бир жерде отуруп сүйлөшө алышат. Анын пайдалуу да, аны менен кошо адамдын ден соолугуна зыян алып келген жактары да бар. Таптың баскан баладан баштап, улгайган адамга чейин смартфонду колдоно алышкандар арабызда арбын. Кээде ага кызыккандыктан убакыттын өткөнүн да билбейт. Жаак болуп, уйкудан да калышат. Телевизор көрүп жатып, тамак жешет. Ошол эле убакытта телефондон YouTube,
WhatsApp каналдарына киришет, мээ чарчапта турган оюндарды ойношот. Мындай көйгөйдөн кантип арылуу керек? Демак не болот? Биз барган сайын чын айтыш керек, унутчак болуп баратабыз, Барбыз. Ата-энебиз бир жака жумшаса, кайра келип, апа эмне дедиңиз эле? Же тапшырманы унутуп калабыз. Кече ушуну берген турбайбы? Биз ошол көрдүңөрбү, интернетти көп иштетип аткандыктан өзүбүзгө убакытты туура бөлүшүбүз керек экен. Мисалы үчүн мен өзүмдү алайын. Мен дагы 5-6 жыл мурун бир да китеп окуй албадым, кызыктуу китептердичи. Анан бирден болсо эле, интернеттен көрүп алам да. YouTube'дан атсам баары бар да, дейчимин. Барган сайын менин көзүм ооруп, аябай чарчап, унутчагым көбөйүп барат эле. Былтыр бир көрүүдөн көрүп калдым. Китеп окуу керек. Убакытты туура бөлүштүрүү керек деп. Анан китеп окуй баштадым. Барган сайын өзүмдүн көрүүм дагы жакшы болуп, анан элдин баары көзүңүз арып турайын деп айтчы да. Анан ошону айтпай калышты. Ошондон байкайм. Мен аябай жакшы жолго баратат экен депчи. Анан андай боло турган болсо, мен силерге жөнөкөй тапшырманы кылып көрөйүн. Караңдар. Азыр ошол мээбизди биринчи чыңдашыбыз керек. Мээ баардык айтып атат, жаңылыктарды өзүнө кабыл алат деп. Аны кандай алып баратат? Түшүнүңөрбү? Биз ошол мээбизди сакташ үчүн биринчи жөнөкөйдөн баштайбыз. Жөнөкөй гана моторикалык көйгөйлөрдү жасасак. Андай болсо, сол колуңар менен китебиңерди алгыла. Үстүнө дефтер баракты койгула, ак баракты. Оң колуңар менен баракты койгула. Акырын башыңызга коебуз. Мен да көрсөтөйүн. Мына сол колуңар менен кармап, эгер көрүүчүлөр кызыкса, сиздер да кылсаңыздар болот. Мына эми оң колуңуз менен ручкаңарды кармагыла. Эми ошол менен аябай жазып жазып бүт такабыз. Кана тегерек. Кармак ушул жерде. Тегерек. Нурларын тарткылап, өзүңөр туюу сезимиңер менен тарткылап. Кашын чийгиле келишимди кашын. Балбылдаган көзүн, демелем, сонун, мурунун, күлүп жайнап турган оозун тарткылап. Эми алып караңызчы. Мээбизге аябай жөнөкөй моторикалык өнүк жасадык. Эми сону менен жактыбы? Ар түрү түштүбү? Биз ошол силердин не мээңер ушундай иштеп атат. Эми караңдар. Азыр чоңдорго тапшырма беребиз. Биринчи топ. Мына машинаны көтөрсөңөр. Өзүңөр чегиңерди көрсөтөсүңөр. Мына жерде мына кагазга келген караңдар. Өзүңөр чыгарыңдар. Силер сары өңдөкүлөр. Мен силерге соонун муун алып келдим. Мунода макаронду түрүнө карап шуруп жасайсыңар. Мына мен алгыла ошого таатынаган түрдө өзүңөрдүн чыгармачылыгыңарды көрсөтөсүңөр. Мына силер киден барат. Ортасына коебуз. Ортасына коебула. Эки колуңарга тең. Эки колуңарга тең кармакла. Ручканы. Калашка ручка, калашка карандар. Аябай сонун туруш керек. Эми ошол менен өзүңөрдүн атыңызга отурасыз, көтөрбөйбүз. Атыңызды жасаңыз, экөөгө тең. Оң колуңар менен да, сол колуңар менен да жазгыла. Атыңарды, сонун атыңарды жазгыла. Жаздыңарбы?
баштапlar. Birдей уақытта. Атыңарды жазып ат. Ой? Қалағандай Birдей уақытта жоқ. Bir қолдап емес. Қандай жазса жазып берсін мынау. Атыңа дейін. Арет сон. Екі қолыңа тең ғана. Bir қолдап емес. Екі қолыңа. Қандай жазылса сондай жазылсын. Ем астына birдей мезгілде оң қолыңарменен айлананы, сол қолыңармен квадрат чегіле. Чегіле. Чейдіңер бе? Айланбай, ана, қолық қылып бұл. Ене. Ақыры қайыра. Жазам. Bir қолына екінші қолына жардан бермесін. Жардан бермесін. Ayarlar. Yüzükteyimiz, kolumuz benim yüzükteyimiz. Yüzükteyimiz. Kol benim yüzükteyimiz. Ayarlar. İkinci koluma, birinci koluma da zaten bir koluma, sol koluma da zaten bir koluma. Biz adamlar aytsak, oң қол біріншіден оң қолыңмен жаз, оң қолыңменен ал. Егер сен сол қолыңмен жазасың, сол қолыңмен жазасың ма жүре? Жарайды. Сол қолыңмен жазған белгілі адамдар көп шыққан. Ал аябай соны. Misal үшін ошонда сурет саламын, көркөмөнөк сабагында. Тозуканды тапсаңардар, эки колуңар тапсаңардар. Аны эки колду боесоңор да. Жылдыз тартып турсуңар. Эки колду. Ошону да боеп жасалат. Ошондо негизи оң жарым шары, сол жарым шары тартып. Түшүнүңөрбү? Сага. Силер даяр болуп калдыңардар. Я. Даяр болуп кетти. Андай болсо силерге айтайын. Мындай методдор кайдан келип атат? Бул мээге иштөө. Мээбизди чыңдабай туруп, биз эмне жасайбыз? Биринчи мээден баштап, жөнөкөйдөн башташ керек. Ошон үчүн туура анықтаныш керек. Уақытты тура бөлүш туруш керек. Мен үйдө мисалы үчүн ата-энеңерге жардап кара жумушта иштесеңер, мен чарчады деп айткан алып көрөсүз. Мен эч качан андай жумуштан чарчабайм. Түшүнүңөрбү? Мен жанагындай маалыматтарды көп алгандыктан анан эгер ошол мээңерди таза жолдо саксаңар, силер өзүңөр чыгармачылыгыңар да, жиберчилигиңер да. Мисалы үчүн силер кутуласыз. Япониядачы икигай деп айтышат. Алар убакытты туура бөлүштү. Өмүр бою эмгектенди. Түшүнүңөрбү? Алар таң зардан турушат экен. Корого жумуш алып барышат экен. Гитер окушат экен, кайра келип, анан бир-бирин аябай сонун сөздөрдү айтышат экен. Анан жаман жагын айтышпайт экен. Ал ошон үчүн ошол Япониянын Акинава деген шаарында Агеби деген айылында 100-дөн ашык жашка чыгышат экен. Түшүнүңөрбү? Дагы кандай деп ойлойсуңар? Эмне иштеди? Мен интернетти көп көрбөй, телефонду көп көрбөй, китепти окуп, мени иштеш керек. Интернетти да иштетиш керек. Убакыт эмес түшүнүңбү? Келди. Кана? Айгай сон. Биректе да окшош экен. Бага келди. Алып кел. Кел. Алып кел. Алып кел сен. Biz kolga жасадық. Қолымызбен жасадық. Ал эмнеге чагылып атат? Кана кички шуру силерге мындай айтканда билек болуп турат. Силерге дагы, силерге дагы. Ал кички шуру болуп турат. Жактыбы силерге? Алып келиңер. Күтүп турабыз. Булар сонун. Баары. Келгиле.
башкармачылыгы менен жасаттыр, аз санаттыр. Сен ушундайлар жасаган эмне? Кана өзүңөрдү кандай сезиңер? Жакшы. Башка нерселер келди оюңарга. Максатыңар эмне болду? Өзүнүн фантазиясынан жасаптыр, Силердики ошол жерден көрсөтүп койсоңор деле болот. Бул деген эмгек, эмгектерибиздин мен чарчабайт. Рахмат. Көрдүңөр, биз азыркы мезгилде смартфондун пайдасы жана зыяндары. Пайдасы мына. Пайдасы эмне экен айтып койгучу? Айтып койгу. Жакшы маалыматтар келет, мына карагыла. Үйдө эле отуруп, эмне которуп коюшат? Ата-энеңер. Акчаны которуп коюшат. Маалыматты алышат. Бүт акчаны мына мисалы үчүн үйдө эле отуруп бардык суунун, светтин акчасын эмне коюп? Акчаны бири-бирине которуп болот. Зыян жагы көрдүңөрбү? Эмне кылам калат? Баары жакшы экен. Өзүңөргө жакшы нерсе алдыңарбы? Эми караңдар. Мен силерге бир нерсени көрсөтөм. Норма менен бирөөнү гана жеш керек. Бул сергектикти ойготот, түшүндүңөрбү? Ал эми китеп окудуңар. Силерге айта турган сунушу. Китеп окусаңар, эгер бул китепти эже мен окуп койгом деп айтсаңар, үйдө карындаштарыңыз бар. Эмиңер ошого барып окуп бергиле. Азыр кийин о бүткөндө эжеңер силерге таратып берет. Макулбу? Силер өзүңөр кандай алдыңар ушул сабакта? Эмнени алдыңар? Оюңарды айтып койчу. Мен бул сабакта мени туура иштеткен маалыматты алдым. Маалымат алды. Кал. Аябай анда. Маалымат алдыңарбы барыңар? Жактыбы? Анда бар ордунуздан турабыз. Рахмат силер катышып бергениңерге. Сонун балдар, сонун жигиттер бар. Калчап коелу.